Саламатсыздарбы, сүйүктүү радио угармандар жана кадырман телекөрүүчүлөр. Ар жума саат 19-да орун алуучу Ош Бирим радиосунун жана Ош Бирим телеканалында таалим көрсөтүүсү уктуруусу кайрылган назарыңыздарда. Микрофондо мен Расул Рахманалиев, адаттагыдай эле бизнес ыйлоо меймандарыбыз бар. Меймандарыбыз тергеттүрдүү таалимдерди айтып келишет. Бүгүн бизнес студиябызда конокто Меккедеги Аль-Кура университетинин докторанты Ахматов Абдували устаз келип отурат. Хош келиңиз бизнес студиябызга. Рахмат. Жума мубарак болсун. Микрофонго жакын жайгашыңыз. Хош болдук. Абдували агай, бүгүн биз ошол илим алуунун артыкчылыгы, пайдасы, диндеги баягы илимдин орду, көз карашы тууралуу кеп калат экенбиз. Келиңиз анда сөз кезеги сизде. Ошол илим алуунун артыкчылыгы жөнүндө айтып берсеңиз, мынакей 25-май болуп учурда жогорку окуу жайга тапшырууну каалаган, же болбосо илим алууну, билим алууну каалаган жаштар арасында азыр көп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сөзүмдү мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Андан кийин телекөрүүчүлөргө жана радио угармандарга Аллах Тааланын тынччылыгын, мээримин каалап салам айтам. Барыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ал эми илим маселеси, билим маселесине келгенде, силердин бул берүүнүн аты айтып тургандай эле таалим. Таалим деген сөз бул билим берүү маанисинде. Бул арабча сөздөн кыргызчага которгондо ошол билим берүү маанисин түшүндүрөт. Билим бул адамзаттын өнүгүүнүн жолу. Бул эч бир талашсыз. Кайсы диндеги адам болсун, кайсы көз караштагы адам болсун, бул эч бир талаш жок. Ар бир адам билим бул жашоону өнүктүрүүнүн бирден бир жолу, бул билим. Кудай Таалам дагы бул дүйнөнү өстүрүштүн жана түбөлүк адам бактылуу болушунун жолу билимге байлаган. Керек болсо, Кудай Тааланы тааныштын биринчи жолу, шарты бул билим. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Фа'алам аннаху ла илаха иллаллах». Сен билген Аллах Тааланын жалгыз экендигин илим аркылуу, билим аркылуу. Демек, билим Кудай Тааланы таануунун биринчи жолу. Билим аркылуу. Бул акылдын кенчи билим. Исламда билим алууну Кудай Таалам парз кылган. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай дейт: «Талабул илму фаридатун аля кулли муслимин ва муслима». Илим алуу, илим талап кылуу ар бир мусулман эркек жана аялга парз. Кайсыл илим? Кээ бир учурларда билим, бардык билимди алыш эле парз эмес. Илим алуу, кээ бир билимдерди үйрөнүү бул парз. Кээ бир илимдерди үйрөнүү мубах, ыктыярдуу. Кээ бир билимдерди алуу тескерисинче күнөө арам. Айрыкча бүгүн мектеп аяктап, окууларын бүтүрүп, мектептерин бүтүрүп, жогорку окуу жайдын босогосун аттап, кайсыл окуу жайны тандашым керек деп аткандарга менин айта турган насаатым, ушул нерселерди биз ажыратып билип алышыбыз керек. Кудай Таалам бизди пенде кылып жараткан. Биз бул дүйнөдө жер бетиндеги жашоодо өнүктүрүш үчүн, ошондой эле түбөлүктүү Кудай Тааланын астында бактылуу болуш үчүн, адам катары бактылуу жашаш үчүн бул илим алуу парз, бирок кайсыл парз? Илим алуу кээ бир учурларда парз болот дедик, бул парз болгон илим шарият илимдери. Арам менен адалды ажыратып, күн сайын Кудай Таалам парз кылган ибадаттарды аныкта билиш жана арам менен адалды ажыратып үйрөнө турган илим, бул нерсени алыш бул парз. Башкача айтканда, Имам Зарнужи деген алым өткөн, ал айтат: «Афдалул илми илмул хал, ва афдалул амали амалул хал, хифдул хал». Илимдин эң жакшысы, эң жакшы илим бул илмул хал. Ошол учурдун талап кылган билимди алыш. Эң жакшысы ошол. Башкача айтканда, мисалы, бүгүн күнүмдүк турмушта 5 маал намаздын парз, важип, сүннөтү кайсы, Кудай Таалага жага тургандай окуу, шарият көргөзгөндөй үйрөнүү бул парз. Ошондой эле жашообузда кайсыл арам, кайсыл адал. Бул жашообузда арам, адал дегенде биз көбүнчөсү жеп ичип аткан нерсени эле
эсептеп коебуз да. Көбүнчөсү адатта кайрылганда арам деп аракты, анан чочконун этин ушуну гана түшүнгөндөр бар. Бул мындай эмес. Арам, адал дегенде керек болсо соодада адал сооданы кээ бир ошол илимсиздиктин айынан ошол билим жок болгондуктан ошол нерсени күнүмдүк нерседе үйрөнбөгөндүгүбүз үчүн кээ бир учурда ошол адал соодабызды арамга айландырып алган учурлар болот. Кээ бир учурда тескерисинче арам ушул сыяктуу эле кээ бир учурда бизге зарыл болот. Мисалы андан кийин мисалы илимде мубах болгон өзүбүз үйрөнгөндө анчалык жашообузда башка илимдерди үйрөнүш, мисалы медицинаны башканы, ал дагы кээ бир учурларда парыз болот, кээ бир учурларда мубах жөнөкөй эле болуп калышы мүмкүн. Мисалы медицина бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда медицина илимини кээ бир молдолор эмне үчүн мынчалык зарыл эмес, айрыкча кыз кишилер муну үйрөнүш шарт эмес, башка деген учурлар болушу мүмкүн. Андай эмес. Ошол бир жерде мисалы аял кишилер, медиктер керек болуп аткан болсо, ошол жерде медицинаны үйрөнүш ошол жердеги адамдарга парыз болот. Мисалы бир айылда гинеколог аял жок. Ошол айылдын элинин баарынын мойнуна парыз. Эгер ошол гинеколог даярдап чыгарбаса, айыл эли күнөөкөр болот Кудай Тааланын астында. Ошон үчүн демек учурдун талап кылынган илими муну алыш кээ бир учурда парыз, кээ бир учурда фарз айын, кээ бир учурларда фарз кифая болушу мүмкүн. Ошондуктан илим жолдо аттанып аткан, билим алам деп аткандар ушул нерсени караш керек. Бизде бүгүнкү күндөгү муктаждык, сен жеке эле өзүңдүн муктаждыгың эмес. Кээ бирлер өзүнө коюп койсо, мисалы, жаңы эле мектепти бүтүп аткан окуучу туура кесип тандай албашы мүмкүн. Себеби бизде ким болосуң десе эле, көбүнчөсү мен юрист болом, мен таможняга окуймун. Бизде престижный деп көбүнчөсү эле анан же болбосо медицинаны тандап кете беришет. А калган тармактарчы? Мугалимдердин ар кайсы тармакта мугалимдер керек бизге. Балдар кээ бир учурларда аялдарга, кээ бир айылдарда аялдарга гинеколог жетишсиз болуп аткан, кээ бир жерде ошол эле учурда жетишсиз болуп аткан болсо, дагы экинчи бир айылда аларга педиатр керек болот. Буларды алыш аларга парыз болуп калат. Ошондуктан ошол элдин муктаждыгын караш керек. Ошол муктаждыкка жараша, демек парыз болот, муктаждыкка жараша мубах болуп калат, муктаждыкка жараша мустахаб болуп калат ал илим алуу. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илим алуу боюнча кызыктырган көп хадистер бар. Мисалы, илим алууга Кудай жолуна аттанган киши илим алуу үчүн аттанган болсо, ал Кудай жолунда жүргөндөй, аларга периште канатын жайып турат. Бул көбүнчөсү бул хадистер, албетте, бул сөзсүз түрдө медицинага же дүйнөлүк илимдерге байланыштуу деп айтууdur эмес, себеби бул шарият илимдери. Айрыкча, себеби бул шарият илимин билүү өтө зарыл маселе. Айрыкча намазыбызды, орозону, дагы зекетти, айрыкча бүгүнкү күндө бизде зекетке көп маани бербейт. Зекет илимини көпчүлүк маани беришпейт. Өзүнүн канчалык деңгээлде Кудай Таала берген бай кылып койгон кээ бир учурларда, мисалы, зекет качан айын мойнуна парыз болот, буга маани беришпейт. Себеби илим алуу ошол парыз экендигин билбегендиктен улам. Бул биринчи парыздын, бул жерден биринчиден зекетти билбегендик үчүн бир күнөөкөр болчу болсо, экинчиден зекетин убагысында туура чыгара албагандык үчүн экинчи күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып айтарым, бул зекет илимин үйрөнүү дагы, бул себеби исламдагы 5 парыздын бири болуп атпайбы? Айрыкча колунда акчасы барлар ушул нерсеге маани берүү керек. Зекет кандай адамдар качан зекет чыгарыш керек болот? Жана кайсыл мал дүйнөсүнөн канчалык өлчөмдө зекет чыгарыш керек? Буларды үйрөнүү парыз айын деп коет. Ар бир адамдын мойнуна парыз. Эгерде байлыгы жеткен болсо, ошол өлчөмдөрүнү үйрөнүү зарыл. Илимдин артыкчылыктары кандай болот анда? Илимдин артыкчылыгы айттым, илимдин артыкчылыгы бул Кудай Таала парыз кылган, аны илим
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринен дагы кайсы керек болсо илим алуучуга деңиздеги балык дагы тасбих айтып турат. Илим алганга. Илим алуу жөнөкөй ибадатка караганда 1 саат илим менен алектенүү 3 айлык орозо кармагандан, нафил орозо кармагандан 3 айлык ибадаттан көрө 1 саат илим менен алектенүү абзелирак. Ушундай артыкчылыктар бар илимде. Исламда илимдин орду чоң деп айтышат. Кайсыл кесиптер сиздин жеке пикириңиз боюнча азыр ушул коомчулукта актуалдуу деп ойлойсуз? Мисалы, сиз мынакей Меккедеги Аль-Кура университетинин докторантысыз, жолукта бир канча жыл билим алып келдиңиз да. Ушул бизге азыр кайсыл кесиптин элдери керек, кайсыга биз муктажбыз деп ойлойсуз? Бизде кесиптин ээлери жана айтпадымбы, парыз болгон учурлар бул шарият илиминдеги күнүмдүк жашообуздагы адал арамда ажыратуу бул парыз. Ал эми калган илимдер бардыгы бирдей. Ал муктаждыкка жараша болот. Муктаждык өзүнүн ар бир адам өзүнүн жашап аткан чөйрөсүндөгү муктаждыкка кароо зарыл. Ошол муктаждык. Демек, сенин айлыңда медик керек болуп аткан болсо, демек ошол жерге медицинаны, ошол жердин атуулуна медицинаны окуу зарыл болот. Кайсыл жерге юрист керек болуп аткан болсо, ал жерде юридиканы окуу зарыл болот. Ар бир момун мусулман ислам дининин тарыхын билиши керек. Ислам дининин тарыхын бул жерде ислам динин тарыхын билиш шарт эмес. Бирок үйрөнүү зарыл маселе. Өзүнүн ата тегин билгендей эле исламдын дагы себеби бул тарых билбесе, демек ал өзүнүн дининин акыйкатын билбейт. Ошонун өзүнүн дининин баасын билбей калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө тарыхтан кабардар болуш керек. Бул өзүнүн динин баасын билиш үчүн. Рахмат. Маегибизди албетте улантабыз. Ардактуу көрүүчү жана сүйүктүү угарман, назарыңызда таалим берүүсү орун алып жатат. Студиябызда конокто биздин жана сиздин сурооңузга жооп берет буюрса, Меккедеги Аль-Кура университетинин докторанты Ахматов Абдували устаз бүгүнкү таалим көрсөтүүбүздүн, уктуруубуздун коногу. Анан эгерде сизде кандайдыр бир суроо пайда болсо, оюңузду албетте жазып калтырыңыз. 0559 66 16 36 номерине сиз жазып калтырсаңыз болот. 0559 66 16 36. Абдували устаз бүгүнкү мынакей биздин көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз дагы бизге суроолорду жазып жатышат. Ушул суроолордон анда кезек-кезегинен сизге узатайын. Ассаламу алейкум таксыр. Менин сизге берчү суроом төмөндөгүдөй дейт. Карыз орозону саат канчада жаап, канчада ачышы керек? Көп эле суроо бересем, күнгө кармап караш керек деп айтышат дейт. Бирок эч кимден суроомо так жооп ала албай жүрөмүн. Саат канчада таңкы, анан кечки убактысын мага айтып коюңузчу. Рахмат дейт. 2451 телефондун ээси. Карыз орозону кармаганда кечинде ниет кыласыз, Кудай буйрса эртең менен карыз орозону кармаймын деп. Бирок эртең менен, ошол эртең менен таңкы саатты сиз кайсы жерде Ошто болсоңуз Ошто, Бишкекте болсоңуз Бишкекте азыр бардыгы календарлар чыккан. Кайсыл маалда таң атат. Ошол таң ата турган саатка, мисалы 4:20да Ошто таң атып аткан болчу болсо, 4:20да таң атып аткан болсо, демек 4:20га чейин 4:18, 4:19да же 4:15 мүнөт өткөндө оозуңузду бекиткендей болушуңуз керек. Анан кечинде күн баткан мезгили качан календарда ошол сааты жазылган болсо, ошол боюнча кайра ооз ачсаңыз болот. Саламатсызбы? Мен намазды үйрөнөйүн деген, бирок негизи мектепке барганына тартынам. Кыз балдар үчүн атайын билим алган курстарды билсеңиздер айтып коюңуздарчы. Анан намаз окуунун оңой ыкмасын айтсаңыз болобу деген экен. Сайра Билежикке жазыптыр. Бул сурооңуз менимче бул жерде көбүнчө ушул курстарды уюштургандарга байланыштуу. Мен дагы сырттан Кыргызстанга дагы айрыкча Ошко бүгүн келдим. Ошон үчүн
көп бул боюнча курстарды жакшы биле албайт экен. Балки муну тийиштүү же болбосо алып баруучулардан же башкалардан тактап алышыңыз керек болот. Атайын курстар негизи азыркы күндө лагерлер, аялдар үчүн, кыздар үчүн атайын курстар уюштулуп атат. Бул жерде WhatsApp'тан, башкадан намаз үйрөткөн, Куран үйрөткөн курстар бар. Ошолордон кабарлашсаңыз болот иншалла. Бүгүн келдим деп калдыңыз ошко. Ошондо сиз Меккедеги Аль-Кура университетинде билим алып келдиңиз. Канча жыл болду кеткениңизге? Мен кеткениме 10 жылдан ашты. 10 жыл дегенде келдиңизби? Бул жерден 2 жылда бир жыл сайын келип турабыз негизи. Ана бул жака эң акыркы жолу келгеним 2019-жылы келип кеткем. Азыр ушул 2 жылдан бери бир апта болду Кыргызстанга келгениме, бирок Ошко бүгүн келдим. Докторантурада ал жактан билим алуусу, эмне жөнүндө көбүрөөк сиздер ал жакта изилдеп жатасыздар? Бул жактан мен мындай айтып кетейинчи. Меккеде Аль-Кура деген университет бар. Ал эл аралык деңгээлдеги университет. Ана чет элдиктер үчүн атайын араб тили институту бар, биринчи барганда. Андан кийин араб тилин 2 жылдык араб тили институтун бүтүргөндөн кийин бакалавр боюнча ар кайсы тармакта окуса болот. Мисалы мен ошол жерден шарият факультетин окугам. Бул жактан мен документтерди тапшырган учурда мындан 10 жылдан ашып кеттим. 2005-жылдары Чубак ажы мен документтеримди калтырган. Ал мезгилде ошол жакта студент болчу. Ал мезгилде кагаз менен тапшырылган. Документти тапшырып, андан чакыруу келип баргам. 2 жыл араб тил институтун окугам. Андан кийин шарият факультетинде окугам. Ислам шарият факультетинде. Андан кийин 4 жыл аны окуп, андан соң магистратураны окудум. 4 жыл магистратурада ушул Ханафи мазхабындагы мыйзамдар кабыл алууда негизги усулдар багытында илимий эмгегимди коргодум. Азыр докторантурада окуусун бүтүрүп, илимий иштин үстүндө турабыз, Кудай буйрса. Негизи ал жактагы окуу жай ошол чет элден, айрыкча Кыргызстандан, башка чет элден келгендердин баары эле негизи диний тармакта, айрыкча шарият факультетинде же болбосо араб тили боюнча, адистик боюнча ушул тармактарда окушат. Кыргызстандан баргандар көп деле эмес, бир 30-дун тегерегинде кыргызстандык студенттердин саны бир 30-дун тегерегинде окушат. Чубак ажы деп калдыңыз, Раматуллах Чубак ажы сизди ошол Меккедеги Аль-Кура университетине өзү жардам берген экен да. Ооба, Чубак ажы ал киши мен бул жакта барганга чейин устазым болот. Чубак ажы менин устазым болот. Алла рахматын алсын. Бишкектеги Азирет Умар атындагы Ислам институту бар болчу. Азыр Кыргызстан Ислам университети болуп калбадыбы? Ошол Азирет Умар Ислам институтунда окуп, ошол жерден мен биринчи курска барганда ал киши окуу жайды бүтүрүп, ошол жерде мугалим болуп калган. Ошондон баштап устаз шакирт болуп, таанышып, андан кийин ал Меккеге окууга кетип, андан соң мен документтеримди алып барып, ал жака калтырып, тапшырып, окууга өткөнгө чейин жардам берген. Ал киши менин ошол устазым. Рахмат, суроолорго жооп бергениңизге улантабыз. Адактуу көрүүчү, студиябызда конокто Меккедеги Аль-Кура университетинин докторанты Ахматов Абдували устаз бүгүнкү күндө сиздин жана биздин сурообузга жооп берип жаткан кези. Эгерде сизде кызыктырган сурооңуз пайда болгон болсо, анда бизге 0509 66 16 36 номерине жазып калтырсаңыз болот. 0509 66 16 36. Бир аздан кийин буюрса биз телефон чалууларды да кабыл алабыз. Ассаламу алейкум, менин суроом дейт. Менин келгениме 8 ай болду. Мен барып жашайын десем жаман сөздөрдү айтат. Башка аялдар менен көп сүйлөшөт. Мени коркутуп бир күнү муктаж кылам келесин дейт. Мен өзүм 5 маал намаз окуймун. Аялдар менен көп сүйлөшкөндүктөн келип алганмын. Жолдошу аялдар менен көп сүйлөшкөн үчүн келип алган экен. Өзү да намаз окуйт, көпкө жүрүп калса ортобузга талап түшүп калбайбы деп суроолуптур. 5509 телефон береңиз. Бул аял менен күйөөсүнүн ортосунда мамиле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул бардыгы билимге байланыштуу. Ошол шарияттан кабарыбыз жоктугунан улам
Себеп дегенде шарият ошол үй бүлөлүк маселелерден бери үйрөтөт. Тилекке каршы биз шариятты жерип отуруп бүгүнкү күндө үй бүлөлүк маселелердин дагы үй бүлөлүк баалуулуктарды да жоготуп алдык. Шарият исламда аялдын укугу канчалык, милдети канчалык, анын кадыр баркы канчалык экендигин ислам шариятында көргөзгөнчөлүк башка эч бир мыйзамда, башка эч бир динде жок мындай нерсе. Тилекке каршы ушул нерселер, ушул баалуулуктарды жоготуп алгандан улам биз мына ушундай проблемаларга түшүп отурабыз. Ким эмне кыларын, кайсыл учурда милдети, кайсыл учурда анын укугу экенин билбешпейт. Жогору дегенде мисалы карап көрүңүз азыр ал аялдар менен башка аялдар менен сүйлөшүп кеткендиги үчүн мен келип алдым дейт. Ал башка аялдар менен күйөөңүз сүйлөшүп аткан болчу болсо, ал күйөөңүздүн күнөөсү. Ал башка чоочун аялдар менен никесиз байланышка барып аткан болсо, ага күйөөңүз күнөөкөр болсо, сиз күнөөкөр болбойсуз. Эгер сиз күйөөңүзгө ошого шарт түзүп берип, ыңгайлаштырып, ошону жасап аткан болсоңуз, анда бир жөн. Бирок сиз бүгүн ал күйөөңүздү ошого мажбурлаган жоксуз да. Ал өзүнүн күнөөсү. Сиз эмне үчүн аны кетип каласыз? Антип сиз аны тарбиялай албайсыз да. Сиз балким ошол жакшы мамиле кылбаганыңыз үчүн, жакшы сөздөрдү сүйлөй албагандыгыңыз үчүн, жакшы үйүңүздө жакшы аял болуп күтө албаганыңыз үчүн, балким ошол жактан кетип аткандыр. Балким бул жакты кара ойлонуштуруп көрдүңүз, көрбөдүңүз, муну мен билбеймин. Бирок тилеки сиздерге ал ортодо талак түшкөн жок менимче. Себеп дегенде сиз талак маселесин айткан жоксуз бул жерде. Ажырашуу жөнүндө бул жерде сөз жок. Күйөөңүз деле сиз менен ажырашкыңыз келген жок. Тескерисинче, ал сизди жашаткысы келет. Сиз менен жашагысы келет. Бирок сиз болбой эле баш тартып аткандан улам ал сизди мажбурлап жок дегенде келүүгө мажбур кылгысы келет. А балким сиз андан көрөкчө жакшы мамиле менен, жылуу мамиле менен багындырып алсаңыз болмок. Мисалы, чубак деле айтчу эмес беле? Мисалы, бир жерде, бир фирмада башкада иштесең, ошону жетекчисиге канча сен кошоматтанып, ага жакшы мамиле жасаганга өтөсүң. А сенин өмүрлүк жарыңчы. А болгону сен жетекчиңдин айлыгын алыш үчүн гана, кызматыңдан ажырап калбаш үчүн гана ушунча мамиле жасайсың, жагымдуу мамилени. Же болбосо, жанагы кафелерде башкада иштеген кызматкер кыздарды мисалы, кандай жасанып ошол клиенттер үчүн убактылуу гана алардын 5 сомун, 10 сомун алыш үчүн гана ушунча. Ал эми сиздин өмүрлүк жарыңыз, балдарыңыздын атасы боло турган жарыңызга канчалык жагымдуу мамиле жасашыңыз керек. Балким ошол сиздин жашооңуздун сыйкыры, сиздин бактылуу болушун жолу сиздин өзүңүзгө байланыштуу болуп аткандыр. Ошондуктан көбүнчөсү бул жерде өзүңүздөр жагымдуу мамилеге өтүңүз. Ал күйөөңүздүн ал башка аялдарга барып атканы менен биринчиден сиз ал жерде аналардан кайтарууга сиз милдеттүү эмессиз. Аны кайтарууга милдеттүү эмессиз. Ал Кудайдан коркуп өзү келиш керек болчу. Бул бир. Экинчиден, эгер сиз жакшы мамиледи кылсаңыз, ал сөзсүз түрдө кайтып келмек. Ошондуктан менин айтарым, тескерисинче, сиз таарынып келип отуруп албай, анан өзүңүзгө кадыр салып отурбай, тескерисинче, аны жакшы мамиле менен, жылуу сөзүңүз менен өзүңүзгө имерип, азгырып алганга аракет кылыңыз. Рахмат. Демек, биздин замандаштарыбыз суроосуна толук кандуу жооп ала алды деп ойлойбуз. Кадырман көрүүчү жана сүйүктүү угарман, студиябызда конокто Ахматов Абдулали устаз болуп жаткан кези Меккедеги Омаль-Кура университетинин докторанты. Бүгүнкү күндө ушул илим алуу, турмуш жеке жашоо жана жеке сиздин кызыктырган сурооңузга жооп бергенге аракет кылабыз. 0559 66 16 36 номерине жазып калтырсаңыз болот. Буюрса биз жарнамалык бөлүктөн кийин экинчи бөлүгүбүздө сиздин коңгуроо чалууңузду дагы кабыл алганга даярбыз. Азыркы мезгилде бизде бир аз тыныгуу болсун, андан кийин кайра кезиге салыстабыз. Дил менен айтуу, жүрөк менен бекем ишенүү, дене мүчөлөрү менен амал кылуу. Ыйман сыры. Ар жума күнү кечки саат 19-дан 20-га чейинки аралыкта Ош Пирим телеканалында жана Ош Пирим радиосунда кадырман көрүүчү жана сүйүктүү угуучу бизде таалим уктуруусу болуп жаткан кези. Студиябызда конокто Меккедеги Омаль-Кура университетинин докторанты, биздин сыймыктуу агабыз Ахматов Абдулали устаз болуп жаткан кези сиздин жана биздин сурообузга жооп берет. Эгерде сизде кандайдыр бир кызыктырган сурооңуз пайда болсо, дароо
билдирсеңиз, албетте жооп алып бергенге аракет жасайлы. 0559 66 16 36 номерине сиз жазып калтырсаңыз болот. Абдуали устаз, бул жерде бизден ошол заманыштардан түрдүү суроолор келип жатат. Баягы заманыштарга ар кандай темада бизге суроолор келет. Мүмкүн болушунча сиз жооп берсеңиз, Саламатсызбы? Менин суроом дейт. Жолдошум ар кайсыл адамдар менен сүйлөшөт дейт. Мен канча көзүн карап сиз деп сыйлап турсам дагы, мен кандай кылышым керек? Ортобузда 2 балабыз бар дейт. Бул дагы үй бүлөлүк маселе. Үй бүлөлүк маселе. Азыркы буга чейинки мөтөрдү жооп бергендей эле. Ошо окшош экен, Жолдошуңуз канча сизден башка бирөөгө көбүрөөк сүйлөгөнү менен, башкага көңүл бурганы менен, баары бир сизди башкадан көрө жакшыраак көрөт. Ошон үчүн ал сизди тандап алган. Ошон үчүн ал сиз менен түтүн булатып, 2 уулду болдуңар. 2 балалуу болсуңар. Кудай таалам балдарыңарга өмүрүнө береке берсин. Бири-бириңерден көп шексинип, көңүлдү оорутпастан, колдон келишинче жакшы сөздөрдү айтып, өзүңөргө тартканга аракет кыла бергиле. Эң негизгиси ушул. Андан кийин аларды мен тыйып коет элем деп, кол менен тыйып, анан милицияга берет элем, анан ажырашат элем деген бул ыкма эмес. Эң жакшы ыкма ошол жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен гана азыруу эң жетиштүү нерсе. Андан дагы зарылырагы сиз намазда турган сайын Кудай Таалага кайрылып, Аллах Тааладан жардам сураңыз. Себеби жүрөктөр Кудайдын колунда. Эгер Аллах Таалам пенденин жүрөгүн ошол байлап койгон болсо, сизге тартып байлап койгон болсо, аны башка эч ким азыра албайт. Рахмат. Бизде телефон чалуу бар. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атыңызды айтып, өзүңүздүн сурооңузду бере бериңиз. Мен атым Махаббат, мен Бишкекте жашап. Мен азыркы учурда медреселер иштейби, кайсы бир медреселер бар, баламды медресеге берейин дегенмин да. Балаңыздын жашы канчада? 12 жашта 5-чи классы бүттү. Негизи эле ошо балдарды медресеге берүү, ошол диний билим берүү тармагында канча жаштан баштап аларды тартыш керек? Анан медреселер боюнча айтып өтсөңүз. Бул замандашыбыздын суроосу. Жакшы, медреселер боюнча, медресе бул азырынча биз билгенден диний окуу жайлар, расмий Кыргызстанда расмий катталган диний окуу жайлар 9-класстын базасы менен, анан ошондой эле 11-класстын базасы менен кабыл алышат. Ага чейинки медреселер, кээ бирлер жатак медресе катары, жатак мектептер катары уюшулган кээ бир медреселер бар. Мен алардын адрестерин жакшы билбейм. Мисалы Карабалтада бар экен уккам. Анан көбүнчөсү Бишкектеги жана Оштогу окуу жайлардын бардыгы көпчүлүгү ошол 9-класстан өйдө алышат. Ага чейин ошол мисалы азыр жай мезгилде лагерлер менен Куран үйрөткөн, адеп ахлакты үйрөткөн кээ бир уюштуруучу лагер уюштургандар бар. Ошолорго байланышып, азырынча ошол лагерлерден берип тарбиялап турсаңыздар болот. Анан көбүнчөсү үйдө Куран жаттатканга жана ошондой эле атайын өзүңүздөр жашаган жердеги мечиттеги имамдар менен Куран жакшы билген устаз молдекелер менен байланышып, ошолор аркылуу тарбияласаңыздар болот. Ал эми 9-класстын жана 11-класстын базасында Бишкекте мисалы Ислам университети бар. Андан башка Куран жаттаткан, ошол эле менен бирге шарият илимдерин да окутуп жана мектеп аттестаттарын берип чыгарган окуу жайлар дагы бар. Ошто дагы бар. Ошто дагы бар. 9-класстан, 10-класстан Бишкекте, 9-класста Ошто да? Бишкекте да ошондой окуу жайлар бар. Айрыкча мисалы Бишкекте Ислам университети бар. Эгерде 11-классты бүткөндөр болчу болсо, Бишкекте Ислам университети бар. Ислам университетинде ал кадимгидей мамлекеттик сертификат менен бирге мамлекеттик диплом беришет. Ислам университетинде бүтүргөн. Ошол эле Ислам университетинен сырткары ошол Ислам университетине таандык Ошто Куран жаттатуу борбору бар. Ал боюнча
Бул жакта мугалимдер менен байланышыбыз бар. Биз билген боюнча ошол Оштогу Куран жаттатуу коллежи 9-класстын базасында кабыл алат. Куран ошол 9 жана 10-11 класстарды Куран жаттатып бүтүрүп, ошол менен бирге мектеп аттестатын да беришет, жана Ислам университетинин диплом беришет. Себеби Ислам университетинин филиалы болуп саналат. Рахмат. Кийинки замандашыбыз коңгуроо чалды. Кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Атыңызды айтып, өзүңүздүн сурооңузду узатыңыз. Жакшы болот. Мындай суроо айтайын деп элем. Кыргызстан эркиндикке урушат берген мамлекет. Кыргызстандын мектептеринин баардыгында кыргыз тили, орус тили жана чет тили окутулуп атат. Мен сиздерден бир нерсе сурап кетет элем. Ушу чет тилдин ордуна англис тилинин, француз тилинин, немец тилинин ордуна араб тилин окутууну мектептерге кызык кылса болобу? Сиздер айта аласыздарбы? Рахмат. Жогорку окуу жайларда араб факультетин ачса болобу? Бизде англис факультет бар, немец факультет бар, француз тили факультет бар. Эмне үчүн араб тили факультетин ачууга болбойт? Сиз айта аласыздарбы? Сиздин сурооңуз жөндүү, аябай жөндүү. Мисалы араб тили боюнча биздин мектептерде жана вуздарда, жогорку окуу жайларында араб тилини окутуу боюнча мен билгенден Бишкекте мисалы жана Ошто мамлекеттик окуу жайларда араб тили боюнча факультеттер бар. Мисалы Улуттук университеттин араб тили факультети бар. Жана ошондой эле гуманитардык Бишкектеги гуманитардык университет бар. Ошол университеттин чыгыштануу бөлүмүндө араб тили боюнча атайын бөлүм иштейт. Ал жерден атайын араб тили боюнча адистер чыгат. Ошондой эле Махмуд Кашкари атындагы чыгыш университети бар. Ошол университеттин дагы араб тили боюнча атайын адистерди даярдап чыгышат. Бул боюнча окуу жайлар бар, окутулуп атат. Эми бардык мектеп немелерде, окуу жайларда, мамлекеттик деңгээлде бардык окуу жайларда араб тилин киргизүү боюнча билбейм, ал боюнча билим берүү министрлигинен сурашыңыз керек болот. Ал эми мектептерде кээ бир атайын мектептер бар, араб тилин окуткан, араб тилине басым жасаган кээ бир мектептер, олар менчик мектеп катары саналат. Мисалы, Себатта араб тилин Сапат мектептеринде түрк тилин окуткандай эле, мисалы Дауха мектептери бар. Дауха деген Сокулукта бар. Жана Ошто тили атылса керек, мен билишимче, көбүнчөсү Оштогу маалыматтар бербейт, Бишкекте бар. Замандашыбыздын суроосу эми азыр ошол мектептерде ошо башка тилдерди берген ордуна ошол ислам тамгасын окутуп, ошол диний мектеп сабак болобу. Сиз кандай ойдосуз? Негизи эле кандай ойдосуз? Ушундай болсо жакшыбы? Атабай сону болмок. Себеби биздин негизи эле биздин кыргыз маданиятынын, кыргыз адабиятынын тарыхы араб тили менен, араб тамгалары менен өтө байланыштуу. Тыгыз байланыштуу. Керек болсо биздин сөздүктөрүбүздө араб сөздөр толтура. Себеби бул деген сөз биздин ата бабаларыбыз кыргыздар мурдатан мусулман болгондугуна, мурдатан ошол араб тилин, араб арифтерин колдонуп келгендигине көп далилдер бар. Мисалы мурдагы жазгыч акындарыбыз дагы араб тамгасы менен жазышкан. Мисалы Молдо Кылыч, Молдонияз, Молдо Кылычтар жазган учурда ошол Касым Тыныстановтар деле биринчи чыкканда кыргыздын алифбеси араб тамгасы менен чыккан. Ошон үчүн алифбе деп аталган. Себеби алиф ба. Алиф бе деп ошол биринчи алифбе араб тамгасы менен чыккан. Буга мен түз көз караштамын. Эгерде убакыт тапса, мүмкүнчүлүк тапса, араб тамгаларын жок дегенде араб тилин бир жумада, бир апта, бир жолу киргизип койсо, биздин окуучулар үчүн, биздин келечек үчүн аябай жакшы эле болмок. Абдыра акай, сөзүңүзгө аралашы. Өзүңүз канча жашыңызда ошол араб тилин үйрөндүңүз эле? Мен өзүм араб тилин үйрөнүп баштаганым, негизи исламды үйрөнүп баштап, ошол Бишкектеги Азирет Умар атындагы ислам институтунан окуп баштагам. Ал мектепти бүтүргөндөн кийин ошол жака келип тапшыргам. 10-ду бүткөндөн кийин. 10-ду бүткөндөн кийин. Негизи 10-классты бүтүрүп атканда мен ошол
араб дүйнөсүнө аралашыш үчүн бир мугалим эжем бар эле. Ошол мугалим кыргыз тили адабиятынан берген мугалим эже. Ошол араб тили окуу бүгүнкү күндө актуалдуу аябай. Ошон үчүн араб тилиге сен айрыкча басым жасап, араб тилин үйрөнгөнгө жөндөмүң бар. Себеби сен молдонун баласың деп ошого тарбиялап, анан мен мектепти бүтүргөндөн кийин эле Бишкектеги гуманитардык университетинде чыгыш таануу факультетине тапшыргам. Бирок ал жерде документимде англис тилин окугандыгым тууралуу маалымат жок болгондугу үчүн ал жерден кабыл албай койгон. Анан Бишкектеги Азирет Умар Ислам институтуна тапшырып, ошол жерден араб тилин дагы, шарият динди дагы ошол жерден үйрөнүп баштадым. Аны жерди бүтүргөндөн кийин окуумду Мекке шаарындагы ошол Уммул Кура университетинде уланттым. Азыр эми билим алганыңызга бир топ жыл болуптур. 10 жылдан ашкан болуптур. Дагы качан окууну аякап же кайра улантасызбы, же Кыргызстанга келейин ойлор барбы, же ошол жакта дагы окууну улантуу планыңызда барбы? Илим маселеси бул түгөнбөйт. Илимдин чеги жок. Бүгүн ушуну менен токтотуп койсок, илимдин аягына чыктык деген сөз эмес ал. Ал мен жашоомдо тиричилигиме байланыштуу болушу мүмкүн. Айрыкча бир кызык маселе. Мен бул жака жөнөрдөн мурда, мындан бир апта мурда деген сөз. Бүткүл дүйнөгө белгилүү бир Мухаммад Ауама деген, доктор Мухаммад Ауама деген бир шейх бар. Бүткүл хадис илиминде айрыкча дүйнөдөгү 4 алым болсо ошонун бирөө деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошол кишиге жолуктук. Ал киши өзүн азырга чейин студент деп эсептейт экен. Талип илим деп коет, өзүн талип илим, өзүн алым деп эсептебейт. Болбосо том-том китептер жазган, башка кылган. Бирок ошол 83 жашында өзүн студент деп эсептейт. Күн сайын илим алуу менен алек болот. Ошондуктан мен азыр жана сөзүмдүн башында айтканмын, докторантурада окуп атам, илимий ишимди жазып атам. Уну менен мен илимдин аягына чыгып коем деген сөз эмес. Ошол илимий ошонун арасында эле Кыргызстанда өзүбүздүн диний агартуучулукта, эл агартуучулукта колубуздан келген салымыбызды коштук деген тилегибиз бар. Кадырман көрүүчү жана угарман, студиябызда конокто Меккедеги Уммул Кура университетинин докторанты Ахматов Абдуали устаз бүгүнкү күндө биздин студиябызда маек берип жатат. Абдуали агайыбызга эгерде сизде кызыктырган сурооңуз болсо жазып калтырыңыз. Анан мүмкүн болсо суроолорду бир аз мазмундуу, анан иреттүү кылып берсеңиздер, жазсаңыздар абдан жакшы болмок эле. Кээ бир суроолор окулбай калса, таарынбаңыздар, капачылык болбосун. Биздин темага байланыштуу эмес суроолор болуп калып жатат көбүнчө. Кээ бир суроолорго жооп берүүгө аракет кылалы. Саламатсызбы, Абдуали агай? Мен бир кызым менен экинчи турмуш курдум эле. Анын да экинчи жубайымын дейт. Бирок анын баласы жок болчу. Башында менин кызымды кыз катары көрөмүн, коргобайм, кызым менен үйрөнөм деп макул болгон эле дейт. Бирок азыркы жолдошум кызыма такыр жылыбай койду. Кээ бирде өкүнөм, турмушка чыкпай эле койбой деп. Эмне кылсам болот? Кандай кеңешиңизди бересиз дейт. Кызыңызды негизи багуу маселесинде мурдагы анын өзүнүн атасы бар болсо, ошол бакканга милдеттүү, анын нафакасын, тамак ашын, кийим кечесин берип турууга ошол өзүнүн атасы милдеттүү. Бул нерсе шарият боюнча. Ошондуктан анын атасына байланышып, же болбосо шариятты билгендер аркылуу ага байланыштырып, ошонун милдеттүү экендигин айтып түшүндүрүү керек. Анан кызыңыз үчүн сиз өзүңүздүн турмушуңузду бозуу бул ылайыктуу нерсе эмес. Колдон келишинче ал экинчи күйөөңүз мен кызды багып алат элем башка десе деле ал милдеттүү эмес ага. Ал каалаган учурда аны баш тартып коюуга милдеттүү. Сөз берген учурда деле. Себеби анын кызы эмес ал. Анын мойнунда ага нафака бериш, сиздин кызыңызды багуу шарт эмес. Бирок адамгерчилик катары тил табышып, мындагы ушул жакшы сөз менен, жакшы түшүнүшүү менен кабыл алганыңыздар жакшы болот. Кийинки замандашыбыздын суроосу, саламатсыздарбы, Ош Перим телеканалы жамааты дейт. Кутман кечиңиздер менен. Саламатсызбы устаз? Сизге төмөндөгүдөй суроом бар эле. Эне менен өмүрлүк жар ортосундагы чыр чатактуу мамиледеги жигиттин алабалы өтө оор турат. Кандай кеңеш берет элеңиз? Эне менен кыздын маселеси, эне менен өмүрлүк жардын ортосундагы маселе бул
чынында кыйын маселе. Бирок көпчүлүк учурда аял табылышы мүмкүн, бирок эне табылбайт. Ошондуктан көбүнчөсү эненин көңүлүн алганга аракет кылыңыз. Бирок эгерде эне жөн эле аялыңызга кызыгып аткан болсо, башка учурларда энеге туура түшүндүрүп, анын акыбалындагы туура түшүнгөнгө гана аракет кылыш керек. Колдон келишинче хикмат менен экөөнүн тең ортосун бузуп алып, бирөөсүн деп экинчисин кордоп койгонго жол бербеңиз. Өмүрлүк жардын көңүлү эбак эле таш талкана чыккан, чындыкты айтып, эненин көңүлүн оорутуу туура деп эсептейсизби деп дагы суроо улаган экен. Өмүрлүк жардын көңүлү эбак эле таш талкана чыккан деп чындыкты айтып, эненин көңүлүн оорутуу туура деп эсептейсизби деп жазыптыр. 4105 телефонун ээси. Жок, эненин көңүлүн оорутуу туура эмес. Энеге бир гана мезгилде баш ийилбейт. Эгер эне Кудайга каршы туруп, сенин ибадатыңды ташта, Кудайга намаз окуа, же болбосо Кудайдын айткан буйругун аткарба деген учурда гана эненин буйругу аткарылбайт. Башка учурда эненин талабын аткарганга аракет кылыш керек. Эненин көңүлүнү оорутпаш керек. Өмүрлүк жардын ташталганы чыккан болсо, өзү негизи өмүрлүк жардын дагы көңүлүн сындырбаганга аракет кылганыбыз оң болмок. Саламатсызбы? Менин өмүрлүк жарым жолдошум өзүн акыркы жылдары абдан өзгөртүп жатат. Үйгө келгенде дагы маанайсыз келет, анан жумушка маанайы жок кетет дейт. Анан мен туура эмес мамиле кылдымбы деп ойлосом баары эле жакшы деп ойлоймун. Жолдоштун күйөөсүнүн орду тууралуу айтып бериңизчи деп сурап экен. Мырзанын үйдөгү орду. Жолдошунун үйдөгү орду. Жанагындай эле бул бардыгы окшош суроолор. Баарынын жообу окшош эле. Көбүнчөсү биздики ушул өзүбүздүн милдеттерибизди жана укуктарыбызды билбегендиктен. Кээ бир учурларда эркек билбейт, кээ бир учурларда аял билбейт, кээ бир учурларда көпчүлүк учурда негизи аял дагы эркек дагы эле өзүбүздүн укуктарыбызды, милдеттерибизди билбей калганбыз. Бул ачуу чындык, бул бүгүнкү жашоодогу ачуу чындык ушундай. Жалгыз эле бул үй бүлөлүк жашоодо эмес, башка учурларда эле, башка мамиледе дагы көбүнчөсү биз могул шарият деген ислам шариаты бар го. Ислам шариятын биз көбүнчөсү экинчи орунга коюп коебуз. Көп толгон суроолордун бардыгы мына ушул маселеден чыгат. Биз ушул исламда кандай деп биринчи үйрөнүп албастан туруп, мисалы кээ бир мамлекеттер, мисалы Саудияда, биз өзүбүз окуп көрүп аткан жерлерде же Малайзияда, Индонезияларда атайын турмушка чыгаардан мурда атайын даярдашат. Кызды окутат. Кадимгидей сенин милдетиң бул могу парз, бул важип, күйөөң мындай болгон учурда мындай кылышың керек. Эркекке дагы ошондой сабактар берилет. Эркектин милдети бул. Бул негизи монсуз деле бүгүнкү күндө эле курстарды уюштурбаган кезде деле бул китептерде баардыгы жазылган. Эркектин милдети бул мындай болуш керек, аялдын милдети мындай болуш керек деп. Тилекке каршы биз үй бүлөлүк маселе болсун, жөнөкөй турмуштагы жөнөкөй эле маселелер болсун, муну билбейбиз дагы эң аягында келип башыбыз ташка тийгенде анан кийин сурайбыз кайра. Өткөндө бирөө сурап атат. Менде мынча байлыктан эгер мындай болуп калса канча чыгарыш, зекет чыгарыш керек, анан мындай болсо канча зекет чыгарыш керек деп. Анан мен анын байлыгын сурап келдим да. Сенин байлыгың кандай өзү? Исламда, шариятта чектерин айтып бердим, зекет бердим. Ал сыртта миллионер көрүнүп атат. Айтымында миллиондорду айландырып атат. Бирок чында байлыгын эсептеп келсек, ал байлыгы зекетке татыбайт. Ал байлык эмес экен, ал бардыгы карызга алып алган. Карызга алып аткан адам болгондо да процентке алып алган. Биринчиден карызга алып аткан адам, карыздар адам, анын өзүнүн капиталы жок, карызга турган капиталдан биринчиден зекет бербейт. Экинчиден ал болгондо да карыз акчалар бардыгы процентке алган. Бул сүткордук, исламда арам бул. Алган дагы, берген дагы арам. Анан келип суроо бергени, мен зекетти кандай чыгарам дейт. Ал зекетти кандай чыгарам? Биз ошондуктан биринчи байлыкты кандай топтойм? Ушундай сурашыбыз керек. Байлык кандай топтойм? Кайсыл байлык арам? Кайсыл сооданын кайсы түрү арам болот, кайсыл түрү адал болот? Ушул сыяктуу эле үй бүлөдө да ушундай.
аял өзүнүн милдеттери кайсы экендигин турмушка чыгаардан мурда билип, үйрөнүп алган жакшы болот. Сөзүңүзгө каралчы, Абдубали устаз, бул жерде ушул эле ушул кредит боюнча дагы бир суроо келген экен, ушуну толуктап койсоң, жооп берип койсоңуз. Эжем менин паспортумду алып, менин атаман эжеме кредит алып бергенмин. Бирок эжем акыркы айларда төлөбөй качып жүрөт. Анан банкка мен төлөгөнгө аргасыз болуп жатам. Кредит бул арамбы же адалбы? Кредит арам. Сүткордук арам. Кудай Таалам Куранда айтат: "Ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба." Аллах Таалам сооданы адал кылган, бирок сүткорлукту арам кылган. Карап көрүңүз. Биздин көз карашыбызда, муну шариатты билбеген адамдардын көз карашында сүткорлукту да соода деп билебиз. Туурабы? Соода менен сүткорлукту ажырата албайбыз. Адал соода менен арам соодан ажырата албайбыз да. Анан ушундай түйшүктөр, проблемалар келе берет. Ал сүткорлукту эмне үчүн Кудай Таалам арам кылган? Сүткорлукка керек болсо, Аллах Таалам согуш ачкан сүткорлуктарга. Бергенге дагы, алганга дагы. Сүткорлукта пайда жок. Сүткорлукта пайда жок. Буну биздин диндин душмандары, мусулмандар кор болуш үчүн ушуну чыгарган. Кээ бирлер айтат да, бизге мындай шарттар менен берип атпайбы? Анан сиздин мусулмандар бербейт да бияктан банктар сизге жардам кылып атпайбы? Кайра банктын жардамы болуп, банктын жардамы эмес ал. Ал Кудай Тааламдын каргыш турган нерседе аерде береке болбойт. Ал коомдо дагы, ошол адамдын өзүндө дагы береке болбойт. Ошондуктан сүткорлуктан этият болууга кагылайындар. Сүткорлуктан бергенден дагы, алгандан дагы этият болууга, бул арам. Саламатсыздарбы, менин суроом төмөндөгүдөй. Биринчи жубайым менен ажырашып кеткенбиз дейт. Эки ара жолго түшкөнбүз. Азыр мен башкага үйлөнүп балалуу болгонмун. Бирок биринчи аялыма талак эстеп көрсөм, талак бербептербиз, эмне болот дейт. Биринчи аялы менен таарынышып кетип эле, экинчисине баш кошкон окшойт менимче. Сиз кайсыл жерде болсоңуз дагы, ошол жердеги мисалы Ош шаарында болсоңуз, Ош шаарында казиятына кайрылыңыз. Бишкекте болсоңуз, Бишкекте муфтиятка кайрылыңыз, мисалы, же казиятына, же муфтиятка кайрылсаңыз, атайын адистер бар. Бул талак, нике маселелеринде көбүнчөсү жолугуп тактаганыңыз жакшы болот. Өзүңүздүн ошол өмүрлүк жарыңызды алып алып туруп тактаганыңыздар жакшы болот. Себеби сиз таарынып кетип, жөнүндө таарыныш деген сөзүңүз балким ошол талакка өтө турган таарыныч. Ошондуктан аны ошол барып тактаганыңыздар жакшы болот. Ал качан сиз таарынышкансыз, кайсыл сөздөрдү колдонгонсуз, аны билбейбиз, аны жолуккан молдакелер жолугуп туруп тактаганы жакшыраак болот аны. Рахмат. Кийинки суроолорго өтөлү. Бизге суроо жазып жатышат, көрөрмандар дагы, угармандар дагы. Анан соңку суроолорго кезек берели. Саламатсызбы? Алтын сатып иштеген бул шариатка туура келеби дейт. Алтын сатып иштеген шариатка туура келет. Бирок шариатта алтын менен алтынды гана эми саткан учурда алтынга алтынды бартер кылганда тең болбойт. Тең болуш керек. Кандай сапатта болсо дагы ал тең граммга грамм алмаштырылыш керек. Бир гана шарт ошол, алтын сатууга тыюу салбайт шариат. Болгону бул жерде жанагы сүткордук маселеси болуп калбас үчүн алтынга алтынды алмаштырып аткан учурда, мисалы, алтындын пробалар бар да. Ошол пробасынын жогорку проба менен ылдык проба, жогорку проба, алардын граммы алмашып калбаш керек. Бүгүнкү күндө өтө жеңил. Ал бул хадистер мурда аткаруу кыйыныраак болгон болсо, бүгүнкү күндө өтө жеңил. Алтынды акчага алмаштырып туруп, анан кайра ошол акча менен кайра күмүшпү, алтынбы өзүнчө кайра сатып ала бересиз. Анын эч зыяны жок. Алтын шариатта тыюу салган эмес, соода кылса боло берет. Абдубали устаз, биз соңку суроону узатайын. Жооп берип койсоңуз, бул замандашыбыз буга чейин комменттерде жазган экен. Суроом төмөндөгүдөй. Мен апакемди жоголтконума 2 жылдай болуп калды. Ар дайым Куран окуп багыштап турам. Апама багыштап садака берип турсам болобу? Сизден сурайын дегеним, биздин үйдө бир нерсе болорду, ар дайыма түшүмө апам аям айткандай болуп кирип турат дейт. Садаканы кандай кылып берсе болот? Садака, пайгамбарыбыз айтат, ас-садака тураддул бала. Садака балени кайтарат. Садака соопторду арттырат. Садака ооруларга шифа болот. Ошондуктан өтүп кеткен апаңызга дагы садака кечирим болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, инсан бул дүйнөдө
өтөрү менен бардык эшиктер жабылат. Бирок 3 нерсенин эшиги жабылбайт, ачык кала берет. Садакатул жария тирүү кезинде коом пайдалана турган бир жакшы ишти жасап койгон болсо, анын соогу жетип турат. Мисалы, мечит куруп койгон болсо, мечиттин сооптору, кудук каздырып койгон болсо, кудуктан чыккан суунун сооптору ким пайдаланса ошончо жетип тура берет. Көпүрө куруп койгон болсо, көпүрө талкаланып кеткенге чейин ошонун сооптору жетип тура берет. Андан кийин, садакат жариядан кийин ыймандуу перзент калтырган болсо, ыймандуу перзенттин кылган дуаларынан улам жетип тура берет. Анан пайдалуу илим калтырган болсо, анын сооптору токтобой жетип тура берет кыяматка чейин. Эми сиз апаңызга берген садагаңыз, ихсандарыңыз агыл кишиге Аллах Таалам рухун шат кылсын. Ар бир берген сайын Кудай буйрса күнөөлөрүн кечирип, кабырларын нурданта берет, буйрса. Ошондуктан сиз бул садага нафил садага, мунун чеги жок, өлчөмү жок. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүккө жараша колдон келишинче пайдалуураак ишке колдон келишин. Мен сиздин акчаңызды канча кудуретиңиз бар экенин билбейм. Ошондуктан колдон келишинче бере бериңиз, анын чеги жок. Мүмкүнчүлүк болушунча Кудай үчүн деп бергениңиз ал апаңыз үчүн кечирим болот, сиздин өзүңүз үчүн сооп жана бийик даража болот буйрса.